Саламатсыздарбы, урматтуу биринчи IT демилге демо күнгө катышуучулары, коноктор, туугандар, достор, тааныштар, кош келиңиздер. Мен жакшы эле болуп атамбы? Техникалык жактан текшерип коелу биринчи. Силер сүйлөй албайсыңар, силерди сүйлөбөгөндөй кылып жаздырып койгом. Андыктан биздин демо күндү ачык деп жарыялайбыз. Кыскача түшүндүрүп кетейин. Турат мырза кол көтөрүп атат. Турат мырза бүгүн спонсор болуп келди. Турат мырза. Саламатсызбы, Турат мырза? Кош келдиңиз. Төргө өтүңүз. Жакшы, саламатчылык, кутман кечиңиздер. Мен комментарий жасайын десем кол көтөрүлүп кетти. Баарыңыздарга ийгилик. Бүгүн ойлоп атам, ошо абдан кызыктуу болсо керек деп, анан Кудай буюрса жакшы биздин кызыктуу белектерибиз бар жеңүүчүлөргө. Чоң рахмат, чоң рахмат. Андыктан мен экранды көрсөтүп, силерге форматын түшүндүрүп кетейин. Анан баштайбыз. Жылдыз Канаев, даярданып туруңуз. Азыр мен экранды демонстрация кылып туруп көрсөтөйүн. IT демилге бул чөйрөнүн ичиндеги онлайн курс. Ал болсо чөйрө IT демилге деп башталган. Азыр 3-чү поток окуп атат. Бул жакта ошол кийинки курс IT кадам болуп өзгөрдү, бирок башында IT демилге болчу. Катышуучулар келип дизайн боюнча башкаруу, программалоо, жаңы технологиялар, маркетинг жөнүндө окушмак. Курс 3 ай болот. Анан азыр 1-чи ай бүттү. 1-чи айда таанышып, Notion'да өтүп, ой максаттарды жазып, иштей турган жер жасап өзүбүзгө, zero codingди үйрөнүп, башкарууну үйрөнүп, кино көрүп чогуу, анан жаңы темаларды өтүп, Мираны, дизайн мышленияны, китеп окудук. Анан ошол 1 айдын ичинде кандай иштерди жасаса болот, кантип 1 айдын ичинде IT кадам таштап иштеп кетсе болот деген мааниде жасадык. Анан бүгүн ошол демо күнгө 12 адам катышат, 2 команда, 7 презентация болот. Анан сиздер ошол көрөсүздөр. IT бир четинен оор программалап жасаган, бирок башка четинен карасак, биздин ой максаттарыбыз болсо, ошол ой максаттардын артынан эле бир кичинекей долбоорду жасап, өзүңдү элдин алдына чыгарып сүйлөп, ошол иштер менен эле баштаса болот. Анан акырындап ичине кирип кете бересиң да, ошону көрсөтөлү деп жасадык ушул чөйрөдөн. Чөйрөнүн ичинде группа бар болчу, ошол группадан баарлашып, сүйлөшүп, күнүгө отчетторду жазып, ошентип үйрөнүштү. Андыктан чөйрөгө кирсеңиздер, ушул шилтеме бар, чөйрө, групп чөйрө деген, мен чатка жиберип коем. Сиздер кирип, долбоорлор менен таанышып, ар бир долбоордун аты, ким сүйлөйт, кайсыл жактан, анан шилтеме бар. Ошол шилтеме аркылуу кирип, анан ылдый жакта жакты деген лайк басып койсоңуз болот. Анан чөйрө өзү, ошол чөйрөнүн ичинде ким канча көп лайк чогултса, ошого жараша жеңүүчүлөрдү аныктайбыз. 3 жеңүүчү, 1-чи, 2-чи, 3-чү орун. 1-чи орун алгандар эмдиги айга бекер окуйт. 2-чи орун алгандар 50% төлөйт, 3-чү орун алгандар 30% төлөйт. Андан тышкары бизде ошол App IT Company Турат Албаев спонсор болду. Турат мырза азыр биякта, сиздер менен жаңы учурашты. Турат мырза дагы өзүнүн чөйрөдөн тышкары, лайк койгондон тышкары өзү карап туруп эле кимди жактырса, ошого өзүнүн белектерин, сыйлыгын айтып, тамдап, ошол курс демо күн бүткөндө айтат. Анан бизде дагы энелер мектеби, энелер мектеби дагы спонсор болду. Тилекке каршы алар азыр офшто жүрүшөт, катыша албайт, бирок бизде таблица бар, ошол таблицаны жиберип коебуз, анан алар дагы өзүнүн белегин тапшырышат. Бизде болсо ар бир презентация 10 минутадан
если 10 минуттан эрте бүтүп калса, анда суроо жооп, ошо менен полностью 10 минутта болот. Бул жакта 1, 2, 3, 4 деп кетишет. Андыктан ушундай. Чатка жазып тургула, фидбектериңерди бергиле, сунуштарыңарды, каалоо тилектериңерди жазып тургула. Бизде 47 адам чогулуптур. Ким каяктан чыгып атат жазып тургула, ким эмне иш кылат жазып тургула. Аябай скучно болуп баратса, чөйрө болуп каттагыла. Чөйрөдө IT демилгеден башка дагы башка көп долбоорлор бар. Жакын арада аларды дагы ишке киргизебиз. Чөйрөнүн тиркемеси бар, тиркемесин көчүрүп алсаңар болот. И бул жакта кыргыз тилинде пайдалуу көптөгөн кызыктуу долбоорлор тапсаңыздар болот. Менин ошол кириш сөзүм ошол. Андыктан мен мүмкүнчүлүктү Жылдыз Канайымга берейин. Жылдыз Канайым, экраныңызды күйгүзүп, презентацияңызды күйгүзүп баштасаңыз болот. Андан кийинкиси кыргыз тил курсу даярданып бергиле. Мираида, Айдан, Асия. Эки телефон окшойт жаныңызда. Бирөөсүн өчүрүп коюшуңуз керек экен. Мен компьютерден чыгайын дегем, анан телефонду өчүрө албай атам да. Телефонуңузду терезеден ыртыйсыңыз болот. Ошо телефон сиз деле укпаса, бул мени укпай калды. Так, мен сизди алып туруп азыр өтөйүн. Телефонуңуздан зум деп туруп чыгуу десеңиз чыгып кетет да. Ошо экран иштей албайт. Мен Инстаграмда да күйгүзүп койгом, чөйрөдөгүлөр. Что Инстаграмда кишилер болсо, салам силерге. 12 киши карап атат бизде. Кээ бирлер зум таппай калат го деп лайв күйгүзүп койгом, балким Инстаграмда отургандар көрөт деп. Жакшы эле сайрасыздар? Жакшы эле. Жылдыз Канайым. Телефонуңузду башка комнатага коюп койсоңуз болот. Акырытыңыз келбесе. Чаттагылар экен. Чөйрө тууралуу. Жылдыз Канайым келечекте чөйрө тууралуу айтып берейин. Чөйрө деген бул биздин мамлекетибизге, биздин элибизге, биздин жарандарыбызга эң керектүү долбоорлордун бири деп эсептейбиз. Анткени бул биздин национальный безопасностька керек. Анткени биз баарыбыз кыргыз тилинде сүйлөйбүз, кыргызча сүйлөйбүз. Бишкекте орусча сүйлөйт, Бишкектен башкасы кыргызча сүйлөйт. Вот, анан ошол тил аркылуу биз өзүбүз биригип бир кандайдыр бир иштерди жасасак болот. Башка эч кимди күтпөй. Ал үчүн биз ар кандай кесиптердин ээлерибиз, врач, мугалим, эколог, көп кесиптер. Анан ошол кесиптерди биз ITге аралаштырып, бирибизге менен байланышып, кандайдыр бир пайдалуу долбоорлорду жасаганга бир площадка. Башка социалдык сеттерге салыштырсак, Instagram, Facebook, Telegram, Twitter сыяктуу. Бирок биздики. Американецтердики эмес, орустардыкы эмес, өзүбүздүкү. Ошол жакка кирип, ар кандай кызыктуу жаратман иштер жасашыбыз керек. Ал жакта саясат жок.
андан тышкары жаман нерселер азыраак эле жок десе, анан жаратмандык маанай менен ким эмне кыла алат, ким эмне жардам бере алат, ким эмне жасай алат, ошолорду жазып, бөлүшүп, бир пайдалуу долбоорлор жазсак болот. Айырмасы жок кандай долбоорлор. Буну ошол Турат мырза менен дагы башка мекендештер менен жасап жатабыз. Анан көрсөтүп жатабыз кантип жазса болот деп. Иштешке оңой эле. Уланбек сурап атат, кантип иштеше алам деп. Чөйрөгө катталыш керек. Чөйрөнүн тиркемеси бар, тиркемесин көчүрүш керек. Жылдызкан эже, сиз даяр болгону айтып коңуз, мен биякта чөйрө жөнүндө айтып берип баштадым ужечи. Даярсызбы? Аракет кылып атам. Колуңуз көтөрүп. Вот, Уланбек. Анан киресиз дагы, могул жака катталасыз, өзүңүз атыңызды жазасыз, сүрөтүңүздү жүктөйсүз, жаңы катталгандар сүрөттөрүңөрдү жүктөп койгула. Анан толтуруп атканда бул жака жазышыңар керек. Силер эмне кыласыңар, кээ бирлер кое берип жатасыңар, жазбайчы. Анан буяка жарат деген жерге эле могул жака жазасыңар, кантип, эмне, кандай идеяңар бар, эмне жасай аласыздар, эмне билесиздер, эмне жасай аласыздар деп жазып койсоңор, анан биз ошону байланышабыз. Оп-оңой. Жылдызкан эже, сөз сизде. Мен даярдайм мынуга. Бирок мына поделиться, экранды поделиться кылышым керек болот. Кылып атабы? Ооба. Мына эми кетти. Экран. Техникалык эмелерге кечирим сурайм. Экранды бөлүшпөй туруп. Ачылды, анан кайра жабылып калды. Кайра ачып көрүңүз. Макул азыр. Саламатсыздарбы? Мен кошулдум. Үнүңүздү угуп жатам. Чоң рахмат. Сонун Гүлнар айым, төргө өтүңүз. Азыр баштайбыз. Же баштадык уже. Жылдызкан айым техникалык жактан нерселер калбай атат. Жылдызкан айым, барсызбы? Болду, азыр ооба. Zoom, поделиться. Иштеди. Экран көрүндүбү? Ооба, көрдүм. Полный экранный болуш керек эле, бирок менин өзүмдө көрүнбөй жатат. Бул жака жасаганда эле мындай көрүнүп калып атат да. Презентацияны бастым, бирок баары деле ушундай болуп атат. Давайте анда мындай кылалы. Мен сизге экранды көрсөтүп берейин. Сиздин презентацияңыз сайтта бар. Болду окшойт эми. Болду. Всё. Айтыңыз. Кутман кечиңиздер менен дагы бир жолу менин презентациям чет өлкөдө окуу, жогорку маяна деп аталат.
негизинен тил курсуна арналган. Мен алгач өзүндө айтып кете турган болсом, мен Жылыскан Каримова, Оштон болмун, чет тилдерин окутуучу, котормочу, гид, котормочу, методист, ушул тажрыйбаларым бар. Консультант дегенде котормочу консультант, методист консультант, андан ары изилдөөчү деген дагы изилдөөлөргө да кызыгып көрдүм эле. Эл арасында сурамжылоолорго катышып, анткени деген бул изилдөө иштеринин талаа иштерине кирет. Бул мен үчүн кызык болгон. Негизи эми акыркысы IT ассистент деп койдум. Азырынча бир жактуу жумуш жасай элекмин, ошондуктан жардам гана бере алам деп IT ассистент деп койдум. ITден Кудай кааласа, буюрса, жакшы бир жумушту тандап алам деп ойлойм. Албетте курста биз көпчүлүк IT багыттары менен тааныштык. Бир эле мисалы, мен ОШМУда иштейм. ОШМУда бир нече кесиптердин түрү болсо, ITде деле ошондой багыттар көп экен. Эми бул жерде эгерде ссылканы баса турган болсок, бул жерде менин ITге байланышкан ушул IT демилге курсунан үйрөнгөн нерселеримди, кичинеден баштаган жумуштарым бар. Бул жерде бир аз интернеттен көйгөй болуп атат окшойт. Негизинен ошол, эгерде мүмкүнчүлүгүңүздөр болсо, ошол ссылкага кирсеңиздер, бул жерде мен өзүмдүн сайтымды түзгөнгө аракет кылгам. Резюмени түзсө болот. Ал жерден ошол IT боюнча эгерде жардам керек болсо кайрылсаңыздар болот. Бирок мен бүгүн азыр ушул курста продукт катары иштеп чыккан онлайн курсу жөнүндө сүйлөп бермекмин. Онлайн курсу 1 ноябрга деп белгиледим. Англис тили курсу болуп эсептелет. Негизинен курс болгону 6000 сом. Эгерде октябрь айында жетишип ала турган болсоңуз, анда сиздерге 25% түшүрүлүп берилет. Андан ары онлайн курстун түзүлүшү боюнча айта кете турган болсом, курс негизинен баштапкы англисче элементери деп коет. Баштапкы деңгээлде 1 ай. Ал жеңил болгондуктан 1 ай жетиштүү деп ойлойм. Андан кийин B1, андан кийинки деңгээл 2 ай, B2 2 ай. Жалпы 5 айга созулат бул курс. Башында диагностикалык тест, ар бир деңгээлде диагностикалык тест жүргүзүлөт. Андан кийин окуу, андан кийин амалият, андан кийин калдык билим кайрадан текшерилет. Эми бул жерде бул жолду A2 деңгээлдин программасы. Негизинен бул жерде 20 күн сабак болот. Анын ичинде практика бар, анын ичинде окуулар бар. Жумасына 5 күн окуйбуз. Эми мен бул курска мүмкүн болгон биздин Кыргызстандын келечектеги жаштарына, негизи эле ушул биздин жарандарга керектүү деп эсептелген тематикаларды тандап алганы
бардык эле англис тили боюнча негизги өзү Longman, Oxford, Pearson, анан Macmillan деген басылмалар бар. Ошол басылмалардан тандалып алынмакчы. Азыркы учурда эң жакшы Macmillандын Global English деген китептери жаңы чыкты. Жыл сайын китептер жаңыланып турат. Бул басылмаларда жана булар биздин заманга тиешелүү болгон тексттер менен, андан сырткары жаңы сөздөр менен камтылган. Ушул ссылкаларга кирип китептер жөнүндө маалымат алсаңыздар болот. Ал эми Фокус болсо Персондун жакшы бир китеби, бул боюнча 5 жыл мурун бир эжекебиздин окуу борборунда иштегенде колдонгонбуз. Аябай жакшы контенти, мазмуну, ичиндеги тексттер. Эми курс кимдер үчүн? Курс жаңыдан кадам таштагандар, студенттер, башка өлкөдө окууну каалагандар, негизи эле англис тилин сүйүүчүлөргө. Эми бул курсту өзүңүздөр буга чейин көргөндөй 5 айга созулмакчы. Бир күндө 50 сөз билүүгө дилгир болуш керек. Өз тилинде көп окугандар мүмкүн болушунча ошол китептерди окуган болсоңуз, же болбосо буга чейин окубаган болсоңуз, ушул курска катышып баштагандан баштап кыргыз тилинде көбүрөөк китептер окусаңыз, уксаңыз жакшы болот. Бул курска аябай жакшы таасирин тийгизет. Чет тилинде жетиштүү китеп, жаңылыктар окууга ынтызар. Андан ары өз тилибизде эмес, чет тилинде дагы жетиштүү китептер менен, жетиштүү деген ошол деңгээлге ылайыктуу китептер менен окууга болот жана окууга ынтызар болуш керек. Негизинен курс өзүңүздөр билгендей онлайн болмокчу. Эмне үчүн онлайн дегенде, онлайн мисалы азыр шаардын ичинде, эгерде Ошто болсоңуз, шаардын ичинде бир райондон экинчи районго кеткенге чейин эле жарым саат убактыңызды жөн эле, же болбосо эгерде тыгын болуп кала турган болсо 2 саат убактыңызды жөн эле кетиресиз. Ошондуктан убактыңызды үнөмдөп курска барам деп жолго чыккан убактыны үйрөнгөнгө колдонсо жакшы болот. Андан сырткары, эгерде айылда болсоңуз, же болбосо Кыргызстандын башка бөлүгүндө болсоңуз дагы, эгерде сизде каалоо болсо, анда кошулсаңыз болот. Эми биздин өнөктөштөр чет өлкөлүк өнөктөштөр менен чогуу онлайн, офлайн жолугушууларды уюштурмакчыбыз. Эмнеге дегенде, башка тилди үйрөнүп жатканда алардын ошол тилде сүйлөгөн, ошол тил сүйлөнгөн аймакта жашаган кишилер менен сүйлөшүү тил үйрөнүүгө өбөлгө түзөт. Бул сүрөттө биздин былтыркы волонтер Тим Вал Кыргызстанда иштеп кетти. Азыр Калифорнияда. Андан башка Америка бурчу башка волонтерлор болмокчу. Ал эми Академка деген окуу борбору дагы биз менен өнөктөш. Анткени деген, эгерде сиздер чындап эле 5 айдын ичинде жакшы тилди өздөштүрө турган болсоңуздар, Академкада бир эле тил үйрөтпөстөн ал жерде башка колледждерге тапшырууга дагы жардам беришет. Эми эгерде сиз ушул курсту тандаган болсоңуз, анда байланыш үчүн жана акча төлөм которуу үчүн ушул номерди колдонсоңуз болот. Ушул азыркы менин презентациям ылдый жагында сайт маалымат деген ссылканы бассаңыз, шилтемени бассаңыз, бул жерде сайтка жолдомо аласыз. Анда эмесе көңүл бургандыгыңыздарга чоң рахмат. Рахматты көбүрөөк айтайын дедим. Анткени сиздер көпсүздөр, бирок мен бир аз гана рахмат деген сөздөрдү экранга толук толтура албасам дагы көбүрөөк жазганга аракет кылдым. Анткени рахмат
бул бизге энергия берет. Мен ушуну менен бирге ушул курсту уюштуруучуларга, бүгүнкү демо күнгө катышкан баардык мекендештерге, сиздерге рахмат дейм жана ийгиликтерди каалайм. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат, Жылдыз канайым. Фидбек ровно 10 минутта кылдыңыз. Тайминг жакшы экен. Жакшы машыгып турсуз. Дагы экинчи фидбек. Презентация көрсөтүп атканда, презентацияга шилтеме жазып атканда HTTPS деп жазбайт. Анысы жок эле, жөн эле даже 3W койсо болот, койбой деле койсо болот. Вот, анан анын үстүнө шилтеме кылып койсо болот. Вот, калган сонун ким англис тилин окуйм десе, кыргыз тилинен курс арзан экен. Жылдыз канайым менен байланышып, катталгыла, окуп баштагыла. Кыргыз тил курсу абдан керек. Кыргыз тил курсу эмес, англис тил курсу. Анткени айтиге үйрөнгөнөм дегендер, айтиде көп темалар, көп нерселер англис тилинде биринчи. Өз алдынча үйрөнсөңөр болот, албетте. Турат мырзадай бул үйрөнөм десеңер, бир тиркеме бар. Ошол тиркеме аркылуу өз алдынча үйрөнсөңөр болот. Бирок эгерде өз алдынча үйрөнө албасаңар, анда сайтка кирип, презентацияга кирип, окуп, бул жакта Жылдыз канайым менен жазышып, контакттарын алып иштесеңер болот. Андыктан эгерде силерге презентация жакса, сүйлөгөндө демос жакса, кирип жакты деп голос берип койгула. Болбосо Жылдыз канайым сайты ушунан жазаптыр. Болбосо презентациясы, болбосо Жылдыз канайым. Бияктан ат жөнөтүү деп чөтүнсөөр болот. Сүйлөштүк анда. Добушту чөйрөдөн бересиңер. Чөйрөгө кирсеңер, чөйрөдө могул шилтеме аркылуу кирип бересиңер. Анда экинчи бизде кыргыз тил курсу Мирайда Ниязбек кызы Нарындан, Айдан Абдыкеримова Мюнхенден, Германия, Айсия Эрматова Мюнхенден, Германия. Жылдыз канайым ошто болчу, барыңар билгендей. Саламатсыздарбы? Презентацияңызды ачып. 5 минут. Көрүнүп жатат окшойт, э? Көрүндү. Телефонду буруп алса болот окшойт. Толук көрүнүшчү. Биз бул бир жолу саламатсыздарбы? Биз бул презентацияны 4-чү группа чогуу даярдадык. Алар 4-чү группанын мүчөлөрү Мирайда Ниязбек кызы, Абдыкеримова Айдана мен жана Эрматова Асия. Кыргыз тил курсуна кош келдиңиздер. Өзүбүз жөнүндө айта турган болсок, Мирайда Ниязбек кызы Кыргызстан Нарын, тарых мугалими. Абдыкеримова Айдана азыр мен Мюнхендемин, келечектеги IT студент болгум келет. Эрматова Асия бул да Мюнхенде студент. Негизи эле бул курсту биз ачайын деген деле ой жок болчу. Бул жөн гана идея, бул келечектеги идея, мүмкүн кийин келечекте ишке ашырып калабыз. Негизи бул неге кыргыз тили курсун таңдадык? Себеби азыркы көп ар бир жашоо шартка байланыштуу көптөгөн биздин мекендештерибиз, жердештерибиз дүйнөнүн булуң бурчунда жүрүшөт, ал жакта жашашат. Жана кандай гана шаарларда жүрбөсүн, кандай гана өлкөлөрдө жашабасын, ошол шаарлардын тилин, ошол жерлердин тилин сүйлөп, маданиятын үйрөнүп келет. Анан көп учурда кыргыз тилин да сүйлөбөй калышат да. Мисалы, англис тилинде сүйлөшөт көп мамлекеттерде. Анан мен ойлойм, кандай гана мамлекеттерде жүрбөсүн, кыргыз болгондон кийин кыргызча сүйлөш керек, кыргыз тилин үйрөнүш керек деп. Биздин бул курстан эмнени үйрөтөбүз?
биз албетте кыргызча сүйлөгөндү, жазганды, окуганды үйрөтөбүз. Анан кыргыздын ката салтын, үрп адаттарын, кыргыздын улуттук оюндарын, тамак аштарын да жана аспаптарын да үйрөтө алабыз. Кантип кыргыз тилин үйрөнөбүз? Негизи эле биз ар бир тилди үйрөнүп жатканда 4 ыкма менен үйрөнөбүз. Алардын бири окуу, жазуу, көрүү жана угуу. Бул сүрөттөгүдөй эле биз алифбеден мисалы баштасак, алфавитти үйрөнөбүз, угабыз, көрөбүз жана окуйбуз. Бул биздин курстун күн тартиби бир айга жумасына 5 жолу. Бешинчи жума жана бейшемби күндөрү, мисалы бейшемби күндөрү биз кыргыздын ката салттарын, кыргыздын улуттук тамак аштарын үйрөнсөк, жума күндөрү биз балдарга кереметкөч, бул ата мекендик биздин мультфильмибизди көрсөтөбүз. Ал эми шаршемби күндөрү бул китеп балдар үчүн, бул программа негизи аларга кыргыз элдин оозеки чыгармаларын, жомокторун үйрөтөбүз, окутабыз. Кыргызча кино көрүү. Жогоруда айтып кеткендей, тилди үйрөнүп жатканда да кино көрүшүбүз керек. Мисалы ушу жаш балдарга керемет көч. Ал эми 14-15 жаштагы чамаларында Бештентек деген мультфильм. Ал эми чоңдор үчүн бул Курманжан датка биринчи мугалим, Кызыл алма, Кочо жаш. Мен ойлойм, бул кинолорду көргөндө кыргыз тилин гана үйрөнбөстөн, кыргыздын тарыхын, маданиятын да үйрөнө алат деп. Кыргызча китеп окуу. Балдарга арналган жомоктор, оозеки жомоктор. Күч бирдикти, бугу эне, Асан менен Үсөн, Акылдуу бала. Балдар бул жомокторду окуганда тарбиялык жактан да өсөт деп ойлойм. Ал эми чоңдорго арналган чыгармалар, бул улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары: Ак кеме, Делбирим, Эрте келген турналар, Гүлсарат. Кыргыздын ката салттары. Негизи эле кыргыз ката салттарга аябай бай. Алардын бири бул кыз узатуу, баланы бешикке бөлүү, баланы тушоосун кезүү, кыз кумай деген сыяктуу. Ошондой эле кыргыздын тамак аштары. Негизи эле кыргыздын тамак аштары да натуралдык азыктардан жасалат. Беш бармак, курут, борсок деген, кымыз деген сыяктуу тамактардын да жасалышын, булардын кандай конок келгенде эмне кылыш керек, ошолордун баарын бул курста үйрөтө алабыз. Жана ошондой эле кыргыздын улуттук кийимдерин. Негизи кыргыздын улуттук кийимдери да аябай ысыкка, суукка арналган кийимдер. Чоң эне, чоң аталарыбызга арналган, кыз келинчектерге арналган, улуу байке, энелерибизге арналган көп түрлөрү бар. Буларды да үйрөтөбүз. Эми курстун форматын айтып кетсем, курстун форматы онлайн, Zoom аркылуу. Эмне себептен? Себеби дүйнөнүн булуң бурчунан кирип, онлайн окуса болот. Жогорку жайды бүткөн жана тажрыйбасы бар мугалимдер билим беришет. Курстун баасы айына 3000 сом. Эгер курс жөнүндө кененирээк маалымат алгыңыздар келсе, төмөндөгү WhatsApp номерлерге жазсаңыздар болот. Ушу менен соңуна чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат, Айдана. Абдан актуалдуу темалар экен, актуалдуу курс экен. Чындап эле чет өлкөдө жашаган мекендештерибиздин, биздердин балдарыбыз кыргыз тилин үйрөнүү көйгөй аябай чоң. Чөйрөнүн ичинде Үмүт алып барган тил бил долбоору бар. Кстати, Турат мырза тиркемесин жазып берген. Бирок дагы деле болсо Бяйцет мисалы курс жасашат. Бирок дагы деле болсо бир туруктуу чоң бир кыргыз тилин үйрөтүү деген бир тренд жаңыдан чыгып келатат, бирок мындай канатын жая албай атат окшойт. Андыктан силер курс жасай турган болсоңор, абдан сонун жасайт экенсиңер, кызыктуу болуп сүйлөп айтып берет экенсиңер, көп адамдар жазылат болуш керек деп ойлойм.
кимде ким азыр көрүп аткандар болсо курска кошо жазышам или жаздырам балдарым десе байланышкыла Айдан айым менен. Биз болсо улантабыз. Рахмат. Байма айым даярданыңыз. 2 мүнөттөн кийин сүйлөшөбүз. Ага чейин реклама. Сиздер азыр көрүп жаткан демо күн болбосо IT демилге же болбосо IT кадам деген курстун катышуучулары биринчи айдын ичинде эле үйрөнгөн нерселерин презентация жасап, сайт жасап, курс жасап, ошону продукт катары жасап, сыртка чыгарып, балким акча таап же бир кандайдыр өз максатына жетиш үчүн жасап атат. Бир айдын ичинде эле ушундай кичине болсо дагы кадам болуп атат. Андыктан эгерде силер дагы кааласаңар, биздин курс мезгил сайын болот. Азыр ушул күз мезгилинде болуп атат, бирок ай сайын кошулса болот. Башынан баштап окуйм десеңер, декабрдан кошулсаңар болот. Эгерде жок, азыр эле кызыктуу экен, мен да ала кеткилечи десе, октябрь айынан баштап кошулсаңар болот. 2-синен баштап башталат. Эң негизгиси биз ошо IT жагынан жардам беребиз. Кандайдыр бир кызыктуу нерселерди эгер силер кандайдыр себептер менен айтини окуп же окуп бүтүп анан жумуш таппай калсаңар же финансылык жактан кыйналып жатсаңар же үйрөнгөн нерсеңерди колдоно албай жатсаңар, анда октябрь айынан биз ошол жөнүндө курстан кеңештерди беребиз. Силер болсо аракет кылып жасап көрөсүңөр. Октябрда ушул темалар өтөт. Дизайнда фигманы, программалоо, негизи жалпы түшүнүк берилет. Балким бекер курстар ачык кылып жарыялап коебуз. HTML, CSS, JavaScript. Домен хостинг сатып алганда, аяктан имейлди настройка кылганда FTP менен кирип, сайтыңарды жүктөгөндө көрсөтүп берем. И кандай компьютер тандаш керек, силердин кесибиңерге жараша. Анан текст жазуу боюнча анан ChatGPT-ни көрсөтүп берем. Кантип ChatGPT менен тексттерди оңоюраак пат-паттан жазса болот. Instagram ачканда Instagram нелерди жазыш керек экен, кантип продуктыларды түртүш керек экен. Мисалы азыр көрсөтүп аткан курстарды эле те продуктыларды биз Instagramга чыгарып баштайбыз эмдиги айдан баштап катышуучулар менен. Анан башкаруу боюнча Mindset, Магия утра, стартап без бюджета деген китеп окуйбуз, угабыз, балким кинолор көрөбүз. Анан эң негизги кызыктуу тема жумуш. Кантип жумуш издейбиз, кантип резюме жасайбыз, кантип вакансиялар чыгарабыз. Айтам, мындай вакансияларга мындай нерселер жазгыла, анан клиенттерди издеп, клиенттер CRM-ге жаздырып, аны фриланс менен жумуштар издегенге аракет кылабыз. Бул болсо кийинки Турат мырза менен чоң курстун анонсу деп коелу. Биз ошол курстан эксперименталдуу катары ушул октябрь айында иштетип көрөбүз, канчалык пайдалуу болот. Анан эмдиги айдын демо күнүндө вакансиялардын ярмаркасын балким алабыз. Чоң рахмат рекламага. Андыктан Байма айым айтып бербейин деп атты эле, айтып бересизби Байма? Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Көрүнүп атат. Көрүнүп атат. Менин кыялымдагы жоолук деп бул жака жасадым эле. Canvaдан презентация менен аталышы. Көп ойлондум, эмнени чыгарышым керек, эмнени жазышым керек деп өзүм тууралуу жазгамда өтө кызыксыз эле болуп калат экен. Ошондуктан кызыктуураак жаш келиндерге, кыздарга, апаларга деле кызыктуу болгон бул керектүү нерсени чыгарганга аракет кылдым. Бул жерде эжекемдин өзүнүн колдо тиккен жоолуктары, ручная работа, аябай жакшы тигилген. Азыр өзүм тууралуу айтып берейин. Мен 33 жаштамын. Бир баланын энесимин. Биринчи кесибим пошто байланыштары болчу.
Андан кийин экинчи кесип алып биология илимин. Азыркы убакта мен эл аралык жогорку медицина мектебинде улук жардамчы болуп иштейм. Ошол бир жерде акыркы 5 жылдан бери иштейм. Ага чейин поштада иштегенмин. Изденем, ар дайым изденип, курстарга жазылып өзүмчү. Анан ошентип бул жактан чөйрө долбооруна кезип жолугуп, чөйрө долбооруна катышып калганыма аябай кубанычтамын. Азамат байке менен таанышканыма да кубанычтамын. Азамат агай менен. Бизди жакшы окутту бир ай, аябай. Келгиле, окугула, катышкыла, Zoom'га киргиле деп аябай ыраазымын. Көп нерсени үйрөттү. Бул жолуктар аябай, кандай десем, башка кийип алсаң, бир жагына кыйшайып калбайт. Кыз келиндер түшүнүп атса керек, азыр көрүп аркасында резинкасы менен жели башыңа кийгизип коесуң, тура берет. Анан дагы материалы дагы дем алта турган, сыйгаланып баштан түшүп калбай турган материалдардан тигилет. Эжекем өзү барып тандап келип тигет булдарды. Бишкекте Дордой деген базарга чыгарат, ошол жакта сатат. Анан кийин интернетте биринчи жолу мен чыгарып көрүп атам. Кандай болот билбеймин. Пока кездеменин сапаты жакшы, жууса өңү өзгөрбөйт. Ар түрдүү стиль менен кие берсе болот буларды. Кандай өзгөчөлүктөрүн айтып берейин. Азыр күз келип калганга байланыштуу мындай жылуу, суукта кие бергенде да баш üşүбөй турган, например, биз деген жолук салынып жүргөн келиндер жолуктан неме кылып шапке кийип алышат да, шапкеден көрө бул неме жолукту башына кийип алса сонун көрүнөт да аябай. Шапкенин бир түрү жылуу, жумшак. Булардын баалары 300 сом. Жылуу жолуктардын баасы. Жука жолуктардын баасы 200 сом. Азыркы убакта чөйрө долбоорунан деп бул жакта WhatsApp номери да киргизип койгон. Бул WhatsApp номерине кирип, шилтем аркылуу кирип байланышка чыксаңыздар, арзандатып берет 40%. Ошол. Мен чөйрө долбооруна келип, IT Күздеми деген курсуна катышып, көп жакшы нерселерди үйрөндүм. Canva'ны колдонгонду үйрөндүм. Ошо менин менен мен азыр ушул презентацияны жасадым. Дагы көп нерселерди үйрөндүк. Аябай кубанып жатам. Ушул долбоорго келип калганыма барыңыздарга чоң рахмат. Көңүл бөлгөнүңүздөргө. Чоң рахмат Баймайым. Презентация абдан кызыктуу болуптур. Эң негизгиси биздин Кыргызстандагы күнүмдүк иштерди санариптештирүү жолу да. Өткөндө айтып кеткем, IT десе эле биз сразу ойлойбуз, IT деген бул программалаш керек турбайбы, нолдон баштап баарын жазып, аябай умный киши болуш керек турбайбы деп элестетебиз да. Эң негизгиси IT деген бул information technology да, то есть маалымат технологиялары. Ошондуктан биринчи технологияларды үйрөнгөндөн мурун программалоо деген бул технология. Биринчи маалымат менен иштегенди үйрөнүш керек. Бизде маалымат бар. Мисалы, Баймада сонун жолуктарды жасаган маалыматы бар экен, аны Баймады билет, эч ким билчү эмес. Аны болсо, мына сону презентация кылып көрсөттү эле. Анан көрсөтүп жазып атканда, мен жактан азыр демек көрсөтүп коеюн экранды.
чөйрөгө чыгарды эле. Даже мен жоолук сатам деп деле чыгарбай жөн эле салам менин чөйрөм деп туруп эле немени жиберип коюптур шилтемени. Чөйрөдө мурдагы IT демелерге окуган Элдияр, о сонун жоолук экен, чын эле буйрутма берсе болобу деп, ооба деп, анан жарайт мен кабарлашам деп уже биринчи кардар пайда болду да. Интернетке чыга элек деле уже чөйрөнүн ичинде элечи. Анан азыркы презентацияны дагы эмки айда мындан да чоңураак дизайндар кооз кылып, кыргызча манекендерди коюп, кыргыз аялдардын манекендерин коюп туруп, сонун жаңылыктар жасап туруп илип койсо, ошо менен чет өлкөдө туруп эле заказ берип оптом, Amazonго Ооба, чыгарып. буйрутма кабыл алат. Чөйрөдөмүн десе 40% скидка экен, так что азыр сразу уруп барып 40% кышка жакын жылуу жоолуктан сатып алды. Ооба. Байманын презентациясы жакса, мен чатка илип койдум. Номер 3 чөйрөгө кирип, лайк басып коюңуздар. Андан да эмесе бизде кийинки тададын Нур Йога, Жылдыз Кыдырали, Британия деген аябай жакшы жер окшойт, Франциядан. Саламатсыздарбы? Азыр экраным менен бөлүшөйүн. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү презентациянын катышуучулары Нурлуу жүз жан дүйнөнүн гармониясы деген чакырыкта Нур Йога курсумду сиздерге сунуштайм. Брендти Нур Йога деп атаганымдын себеби кыргыз адабияттарында кездешкен адамдын жүзүн кооз сүрөттөрдө Рахат алып барабы Бекжан садикке. кыргыз адабияттарында кездешкен адамдын жүзүн кооз сүрөттөөдө келип чыккан жүзүнөн нур тамып деген сөз түрмөктөрү түрткү болду мага. Бул курстан биз жүзүбүздү йога менен нурлантып жана жашартабыз. Октябрь айына кызандатуулар башталды. Андыктан жазылганга жетишип калыңыз. Курсту мен алып барам. Менин атым Жылдыз Кыдыралы. Жашым 36-да. Францияда 10 жылдан бери жашайм. Өзүмдүн кесибим лингвист, котормочу. Кесибим боюнча Францияда, Кыргызстанда кесибим боюнча котормочу, гид котормочу болуп иштегем. Андан кийин Францияга келип, бул жактан мейманкана бизнесинде иштеп, директордун жардамчысына чейин көтөрүлгөм. Өзүмдүн бош убактымда француз, япон, испан йога тренерлеринен сабактарды алгам. Азыркыга чейин деле француз тренеринен сабак алып турам йога боюнча. Мен бул тармакка аябай кызыгып, анан ушул боюнча өзүмдүн билгендеримди кыргыз айымдарга, мырзаларга үйрөтүп бөлүшөйүн деген ниетте курс ачып отурам. Жүзүңүздүн гармониясына жана сұлулугуна карай жолго кош келдиңиз. Сиз эртең менен туруп, же болбосо кечинде уктаар алдында өзүңүздүн келбетиңизди күзгүдөн карап, анан өзүңүздүн жүзүңүз сизге тынчсызданууну пайда кылса, ошондой эле өзүңүздү ыңгайсыз сезип баштасаңыз, майда же чоң буручтарыңыздан арылганга эч кандай кымбат баалуу кремдер жардам бербесе, ботокс же башка инъекциялык процедуралардын коркунучун билип каалабасаңыз, Нур Йога курсу көйгөйдү чечүүнүн табигый жолун сунуштайт. Бул эмне деген табигый жол? Мен силерге түшүндүрүп айтып берейин. Эч кандай спорт залга абонемент албай эле, үйдөн чыкпай эле, болгону күзгү жана бетиңизге атайын нукура майларды колдонуп, йога менен машыга аласыз. Мен сизге бетиңизди укалоонун техникаларын үйрөтүп берем. Бет йогасынын сырларын үйрөнүп, өзүңүздү өзгөртүңүз. Бет йогасы деген эмне? Баарыбыз эле угуп жүрсөк керек, көп жерлерден
дененин йогасын, йога менен машыккан адамдар жөнүндө Бишкекте деле, Кыргызстанда деле көп эле бар, ассоциациялар бар, йога ассоциациялар. Бирок сиздер беттин йогасы дегенди мүмкүн уккан эмессиздер. Бет йогасы бул теринин астындагы булчуңдарды чыңдоого жардам берүү менен майда сызыктарды жана буручтарды кетирүү. Ал үчүн уктап жаткан булчуңдарды ойготуп, ашыкча иштегендерин эс алдыруу. Уктап жаткан булчуңдар деп бул эки жагындагы булчуңдарды атайбыз. Ошол булчуңдарды биз стимул берип ойготобуз дагы, иштетип баштайбыз. Ал эми дайыма иштеген булчуңдар бул чекедеги, чекебиз, көзүбүздүн астындагы, көз айланасындагыларды биз алардын иштешин жайлатабыз да, алардага ашыкча иштегендерин эс алдырабыз. Ошондой эле коллаген менен эластиндин өндүрүлүп чыгарылышын стимулдайбыз. Йоганын кандай пайдасы бар? Йоганын пайдасы эң биринчи бул денеге, организмдин баардык системаларын, скелеттин, булчуңдардын, байламталардын, ички органдардын иштешин жакшыртат йога менен машыккан адамдар. Анан ошондой эле эң негизгиси бул бүткүл денедеги кан айланууну нормалдаштырат. Йоганын мээге кандай пайдасы бар? Жаңы нейрон байланыштарын калыптандырат. Ошол нейрон байланыштар калыптанганда ал карыганга чейин акыл эсти тунук сактоого жардам берет. Эмоцияга кандай пайдасы бар? Акыл токтотуп иш кылууга, кыракы, кунт коюп угууга жардам берет. Деги эле жашоого болгон көз карашты өзгөртөт. Адам салмактуу болуп калат. Эң негизгиси эмоциясын башкара алат. Адам эмоция адамды эмес, адам эмоцияны башкарган абалга жетет. Нур йога курсу 1 айга созулат. Кыргыз тилинде кыпкыргызча айтып үйрөтүп берем. Күнүгө жаңы темаларды саат 19-да кечки кетирип турам. Формат текст жана видео түрүндө болот. Видеону өзүм тартып, тексттерди өзүм кыргыз тилинде жазып сиздерге жөнөтүп турам. Анан 4 жолу жумасына онлайн жолугушабыз. Онлайн жолугушуулар Zoom'да болуп турат. Мен силерге кандай кылып туура техника өзүм үйрөнгөн, француз, испан, япон тренерлеринен үйрөнгөн техникаларымды силерге Zoom'дан үйрөтүп берем. Бул жерде программа жазылган. Дүйшөмбүдөн баштап жекшембиге чейин эмне кылабыз? Мен силерге биринчи 1 жуманын программасын айтып берип кетейин. Мисалы, биринчи таанышуу, практика үчүн шаймандарды даярдоо, анан өзүнө бурч даярдап алуу. Шаймандарды дегенде эмне? Беттин йогасына бизге эң негизгиси нукура, таза, атайын бетке ылайыкталган май керек. Анан күз күнү алабыз. Жаныбызга сүлгү дагы алып алсак болот. Болду, башка бизге эч нерсенин кереги жок. Ошону менен тынч отуруп, онлайн сабакта мисалы, тынч отуруп, өзүбүздүн денебизди эс алдырып, анан йога менен машыгып баштайбыз. Анан экинчи күн, мисалы үчүн шейшемби күнү эмне кылабыз? Өзүңдү өзүң таануу, өзүңдү өзүң сыноо. Ушул сабак оорураак болуш керек деп ойлойм, анткени баардыгыбыз эле өзүбүздү сынап айта албайбыз да. Ошондуктан ошого мен үйрөтөм, кантип өзүңөрдү сынап айтканды. Ошондой эле мимикалык буручтар, эмоцияларды башкаруу, диагоналдык дем алуу деген эмне, лифтинг деген эмне. Жума күнү практика өтөбүз. Практикада беттин, моюндун булчуңдарын, кыймылдарын өздөштүрөбүз. Ишемби күнү бет түзүлүшү үчүн көнүгүүлөр, бет сөөктөрүн модельдөө. Жекшемби күнү болсо бет йога практикасындагы релаксация. Эмне үчүн бизге релаксация керек? Ошол жөнүндө айтып берем. Программаны өзүңүздөр карап чыксаңыздар болот. Менин атайын сайтым бар, сайт жасап чыктык. Ошол сайтта баары кенен жазылган. Кененирээк таанышабыз десеңиздер, мисалы,
Бул жерде акыркы жумаларда да жазып койдум. Программага киргизип койдум. Бий жана чоюлуу менен кантип ичибизди киргизебиз деп. Адамдын организми улам биз жаш өйдөлөгөн сайын ичибизде улам чыгып баштайт, баардыгыбыз билебиз, ошону кантип киргизишибиз керек. Мен бий менен көрсөтүп берем. Ошол күнү биз бийлейбиз. Медитация жана эс алуу практикасын кылабыз. Эми ушул курс программасы менен тааныштырдым кимдер үчүн, баардык курактагы айымдар жана мырзалар үчүн. Негизи йоганы менен машыккан адамдар айтат, бет йогасы менен машыккан адамдар, тренерлер 25 жаштан баштап биринчи брыштардын алдын алуу керек деп. Бирок анан 45 жаштан баштап коллагенди стимулдаштыруу. Бирок менин оюмча, жеке оюмча, бул ар бир адамдын генетикасына байланыштуу. Кээ бир адамдар 45 жашында деле эч кандай буруч пайда болбойт, 25 жашында деле. Кээ бир адамдарга буруч эрте пайда болот. Демек, бул ар бир адамдын өзүнүн жеке генетикасына байланыштуу. 1 октябрга чейин төлөсөңүз деп жазылган бул жерде. 50% арзандатуу, 7900 сомдун ордуна сиз 3950 сом төлөйсүз. 1 октябрь кошулуп да бул дата. Ошондой эле белекке акысыз гайд берилет. Төлөмдөр үчүн бул жакта М-банк жазылган. Анан банктык эсепке которуу үчүн, эгерде сиз Кыргызстанда эмес, чет өлкөдө жашасаңыз, сизге банктык эсепке которуу оңгайлуу болсо, бул номерге менин намымды которуп койсоңуздар болот. Кызматташуу үчүн бул жерде WhatsApp номери жазылган. Биякта почтага дагы жазсаңыз болот, өзүңүздүн көйгөйлөрүңүздү, эмнени каалайсыз. Анан бул жерде веб-сайтка шилтеме берилген. Бул жерге веб-сайтка кирип дагы өзүңүз йога тууралуу, ал жактагы шаймандар, курс жөнүндө, бет йогасы жөнүндө көптөгөн маалыматтарды алсаңыздар болот. Алтындай убактыңыздарды бөлүп, көңүл бургандыгыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдирем. Социалдык тармактарда долбоорду колдоп, лайк басып коюңуздар. Суроолоруңуздар болсо, азыр берсеңиздер болот. Чоң рахмат, Жылдыз. Абдан сонун презентация экен, аш өзүм жазгым келип кетти. Рахмат. Эң кызыктуу, жакшы кылып айтып берет экенсиң. Чын эле программасы да жакшы экен. Башында ошол Жылдыз ушундай кылсамбы, качан кылсам, даярдансамбы деген айткам. Жаза бер, сонун тема экен деп. Арасы уже чыгып атат. Анан дагы бүгүн ошол Инстаграмга чыкты. Жылдыз чөйрөчү деп, мурда чөйрөчү деп улам чыгарып турчубуз. Келечек чырактагылардын катышуучулары менен биргеликте. Анан азыр ошол рубрикабызды кайра жаңылап Жылдыз коштук. Андан тышкары Жылдыз чөйрө медиа командасына кошулуп, чөйрөнүн тексттерин жазышып, чөйрөнүн ичиндеги жаңылануу концепциясын бирге түзүп атабыз. Вот. И дагы айта кетчү нерсе, IT демилге курсу мен жалгыз алып барбайм. Бул жакта Гулира Калыкова келечек долбоорунан ашар жөнүндө видеолорду көрсөңөр, ошолорду озвучка кылган. Анан Үмүт Айтбаева ошол командаларга жардам берип, көрсөтүп берип, чогуу иштешип, модератор болуп жүрүштү. И дагы жакшы жаңылык, эмдиги күздөн, кыштан баштап Жылдыз дагы биздин командага кошулуп, айтиге кадам деп курс алмашат. Ошол айтиге кадамды бирге алып барабыз. Азыркы катышуучулар да сүйүнүп туруш керек. Жылдыз аябай активдүү, баарына жардам берип, баарын кубалап иштетип атат. Мен дагы учурдан пайдаланып сизге терең ыраазычылык билдирип кетем. Сиз адамдардын талантын ачып, аларга жардам берип, аларды колдоп, дайыма алдыга сенин колуңан келет, сен кылсаң болот деп жардам берип келесиз. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Курс мага аябай жакты, сонун темаларды үйрөндүк. Мисалы, IT жөнүндө эчтеке маалыматы жок эле келген элек. Азыр болсо ушундай оңой, жөнөкөй болсо дагы сайт жасаганга чейин жеттик. Бул биз үчүн чоң ийгилик. Дагы алдыга жылыш үчүн дагы аракетибизди кыла беребиз. Сизге терең ыраазычылык билдирем. Жаңы башталды, кызыктын баары алды да.
Нур йогага лайк басып, заказ берсеңер чөйрөгө киргиле, шилтемени киргизип койдум. Кызы менен байланыш бар. Анда биз уланталы кийинки бизде дизайн ой жүгүртүү Нуриза Абдилазиз кызы, Мюнхен, Германия. Мюнхенден көптөр жазылыштыр. Бирок Нуриза бүгүн иштеп жүрөт. Темистер БХНда эс албай иштейт. Ошондуктан Нуризанын репетициядагы болгон выпуск көзүн эмесин коеюн. Ошону көрүп көргүлө. Чогуу көрөлү. Так. Нуриза, Саламатсыздарбы дагы бир жолу. саламатчылык. Мен презентациянын максаты жок. Бир нерсени сатуу максатында же курс ошол темада эмес. Болгону өзүмдүн эмне үйрөнгөнүмдү көрсөткүм келген да, ошол максатым. Угуп жатабы? Ооба, угулуп атат. Так, азыр. Мен жеке көңүлдөрүм бул мен учурда Германияда ауыз билдинг программасы боюнча окуйм жана практика кылам. Ага чейин мен Кыргыз-Түрк Манас университетинде окугам 1 жыл. Азыр болсо менеджердин жардамчысы катары алектенем. Мен жеке көңүлдөрүм бул баарлашуу, тез баарлашып кетем, коммуникация, түшүнбөстүктөрдү чечүү, башка бирөөнү жакшы түшүнө билем. Талап кое билүү, түшүнбөгөн нерселерди суроо, анан аныктамаларды тактоо. ИТ Демилге курсунан мен көп нерсени үйрөндүм негизи. 1 айдын ичинде биз жакшы көп нерсени үйрөнгөнгө жетиштик. Мисалы, GTD, Canva, Miro, Notion, Agile методологиясын үйрөндүк. Ошолордун арасынан дизайн ой жүгүртүү темасы мага абдан жакты. Дизайн ой жүгүртүү. Так. Бул жакта Notion'дан да сайт жасагам кошумча. Анан мен интернетке Google'га чыгарайын деп дагы сайт жасагам да, бирок ал Notion'га уланбай калды. Азыр мен ачып көрсөтсөм сиздерге көрүнөбү? Сиздерге көрүнүп атат да? Ооба. Ошол. Бул жакта видео болуш керек, бирок азыр сайтка кошконум үчүн видео ачылбай атат. Бул жерде ошол, мисалы мен келечекте дизайн ойлоо боюнча курс ачсам, кандай болот? Дизайн ойлоо курсу, баш сөз, дизайн ойлоо курсу, бул дизайн мышления азыркы талап кылынган кесип жана аны бат эле өздөштүрүп кетсе болот. Дизайн ой жүгүртүү деген өзү эмне? Ал колдонуучуну түшүнүүгө, анын көйгөйүн түшүнүүгө, жана ага чечимдерди таба билүүгө керектелген көндүм десек болот. Ал көптөгөн бизнесмендерге керек болот. Азыркы UX, UI дизайнда иштеген адистерге керек. Биздин курстан эмнени үйрөнөсүң? Бул жакта
эмпатия, фокусировка, идеянын генерациясы, идеянын тандалышы, прототиптөө, тестирлөө ушул темалар камтылат. Анан курс кимдер үчүн? Бизнес менен алектенген жумушчуларга, жаңыдан IT тармагына кошулгандарга, жана ошондой эле UX, UI дизайнери болом деген адистерге. Курс толугу менен бекер. Бул башталышы качан, канча жолу, канча ай болот, ошол жакка коюлган жооптор. Бул жөн гана мисалга алынган сайтта мен мисал үчүн эле жасап көрдүм. Ошол бул байланышуу үчүн, эгер суроолоруңуздар болсо, курс жөнүндө байланышып сурап тактасаңыздар болот. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Бизде ушундай жаздырыптыр видео. Или биздин репетицияда айтып бериптир ушинтип, кызыктуу. Мен өзүм жан көрүп атам, репетицияга кечээ үмүт алып барган болчу. Аягында жакты курс бекер дегенде, ох ти иштен баары жазылып коюш керек депчи. Нуриза да абдан таланттуу. Чөйрөгө кирсеңер, ошол ар бир темада тапшырма катары жазыш керек болчу. Ошол жылдыз менен биргеликтүү Нуриза дагы мындай чоң узун тексттер жазып берет дейсиң, рыскылуучу. Окуп алып, кечке окуйсуң, о, темада аябай жакшы түшүнүптүр деп, анан ошол тексттерди кайра курска кошуп койгуң керек дечи. Балким Нуризаны да кошуп алып тексттерин кошуп коебузга. Жакшы өлө сонун кылып чайнап туруп жазат да. Жакшы кылып туруп. Анда эмесе Нуриза өзү жок экен, бирок жоктотпой чөйрөгө кирип, лайк басып, колдоп койгула. Балким силерге дизайн ойлоо жөнүндө бекер курска алып окутат. Жакшы тема. Анда эмесе биздин кийинки темабыз күч ичиңде мотивация. Рыскүл Жыргалбекова Абу Дабиде, Эмиратта жашайт. Ал дагы абдан таланттуу, жумушу көп болсо дагы орто жолдон келип иштешип неме, сонун видео жаздырыптыр. Ошол видеону коюп берейин. Абдан жакты. Текст жазып берсе, ана дагы чөйрөгө чыгарып коебуз. Так. Саламатсыздарбы, урматтуу конференциянын көрүүчүлөрү. Баарыбыз билгендей, ашказанга тамак керек болгондой эле жан дүйнөбүзгө мотивация керек. Мындай убактарда биз күчтү сырттан издей баштайбыз. Бирок күч ар бирибиздин ичибизде экенин эске албайбыз. Сүрөттү көрүп тургандай, биз негизи канчалык жер планетасындай кичине болбойлуу, ар бирибиздин ичибизде Сатурн планетасындай, жада калса ааламдай болгон максат кыялдар бар. Анын баарын ишке ашырыш үчүн бизге чоң мотивациялар керек. Жашообузда эки түрдүү адам кезигет. Бири бул мүмкүн эмес десе, экинчиси кантип чечсе болот деп аракет кылгандар. Адегенде көйгөйлөрдү көргөндө сынып калбашыбыз керек. Ага карабастан күчтөнүп, мүмкүнчүлүктөрдү издеп, алдыга жылуу зарыл. Колубузда канчалык ресурстар болбосун, аларды колдоно албасак, анда мааниси эмне? Мисалы, акчаны алсак, ал эң чоң ресурс болуп саналат адам баласынын жашоосунда. Аны көбөйтүп, же керектүү нерселерге жумшабасаң, канча акча таппа, ал эч качан жетпейт. Башыбызга кандай көйгөй келбесин, адатта аларды чоң элестетип алабыз.
негизи чындыкка келгенде чечилбеген нерсе болбойт. Жашообузда пайдалуу адаттарды тамчыдай чогултабыз. Андыктан текке кетирбей, туура пайдалануу зарыл. Ар бир нерсеге көңүл буруп, көзөмөлгө алуу керек. Көзөмөлгө алынган иш гана алдыга жылат. Бир нерсе жасоодо анын аягын көрүү маанилүү эмес. Башкысы кадам таштоо, окуйсузбу, проект же бизнес ачасызбы? Негизинен мотивация биз үчүн бир нерсени баштоого түрткү берет. Бирок тартипсиз, ал да алсыз. Ошондуктан тартипти да жөнгө сала билиңиз. Адам ким менен эң көп сүйлөшсө, ошого окшошуп калат демекчи, чөйрөгө маани берүү зарыл. Дагы да мотивациялуу болуп, алдыга жылып, тартипти түздөп, жана чөйрөңүздү өзгөртөм десеңиз, ойлонбой туруп, чөйрө порталын уюлдук телефонуңузга App Store'дон же Play Market'тен жүктөп алыңыз. Ал жактан сиздерди түгөнбөгөн кызыктуу маалыматтар күтөт. Дагы да кененирээк маалыматты чөйрө.com сайтынан окусаңыз болот. Көңүл бурганыңыздарга ыраазычылык. Саламатта калыңыздар. Мындай Рыскүл сонун мотивационный ролик жасаптыр. Рыскүл биякта экен biraz. Чоң рахмат Рыскүл. Мен дагы көрүп алып, вау, жаман сонун тарткан турбайбы деп өлө сүйүнүп көрдүм. Анткени ошол Рыскүл көрсөткөн тема чындап эле ошондой. Мотивация ичибизде. Биз кайсыл жакка көчүп кетпейли, мисалы Германияда, Францияда, Америкада жашабайлы, эгерде биз ичибизде мотивация жок же болбосо көйгөйлөр болсо, алар аны эчтек элебиз, алар биз менен болот. Ошондуктан көйгөйдү чоңойтпай, аны кичирейтип, чечип туруп, анан уланыш керек. Вот аны болсо биз курстан дагы чогуу үйрөнүп, тартипке салып, техникалар колдонуп, анткени мээбиз бизди өзүбүз алдап кетет. Эмеге алынбай, жакшы ниеттерди коюп, ишти башташ керек. Ошол жөнүндө болду. Жакын арада бул чөйрөгө чыгат бул ролик, и андан дагы тышкары жаңы роликтер чыгып турат. Анткени Ырыскүл да биздин командага кошулду. Чөйрөгө кызыктуу видео роликтер тартып берип турат. Кечке эле Гүлираны кыйнай бербей, Гүлирага жардамчы катары Ырыскүлдү да кошуп алдык. Голосовать эткиле. Тоже күч ичиңде деген 6-ынчы болуп чыкты. Рыскүл келип лайк басып голосовать эткиле. Голосование Бишкек убактысы боюнча түнкү саат 12-ге чейин болот. Анан бүтөт, анан эсептейбиз ким канчанчы место. Бирок бүгүн азыр дагы 1-2 калды. Бүткөндөн кийин Турат мырза биякта экен. Турат мырза балким тоже бирөө жагып сразу айтат. Могу биринчи могу мен өзүнчө сыйдык берем деп берип калышы мүмкүн. Так, кийинки бизде KG накта азыктары Динара бар кыргызстандыктар экен. Динара Бейшебаева нарындан, Гүлбөбө Тилекматова нарындан, Назгүл Абдыкеримова Ысыкөлдөн, Элиза Мырзабек кызы Суу Самырдан. Андыктан ким сүйлөйт? Гүлбөбө сүйлөдү окшойт, Гүлбөбө айым. Бул жактасызбы? Мен Абдыкеримова, мен деле. Саламатсыздарбы, чөйрөдөгү бардык бир туугандар. Биздин тандап алган сайтыбыз кыргыз элинин накта нукура азыктары деп тандап алдык. Экраныңызды көрсөтүп атасызбы?
поделиться демонстрация экрана деген жашыл немени бассаңыз. Эгерде чыкпай атса, мен экран бөлүшөйүн, сиз сүйлөп берип туруңуз. Мен экран бөлүшөйүн, сиз айтып берип туруңуз. Сайтты бөлүшөйүнбү? Жок, Canva'дан. Презентацияларда бар эле. Презентация. Canva. Так, азыр сиздердин группаңарда бар, Canva презентация. Чөйрөгө кирип, катталып, бирок почтасына кат келбегендер үчүн азыр мен бул жактан активация кылып коем. Ошол логин пароль менен киргениңер менен кайра кирип көрсөңөр болот. Биякта уже 11 киши жазылыптыр. 12 киши активация кылып койдум, так что кирип жазыла бергиле. Азыр мен силерден биринчи команда 88 жолу сүйлөшөйм. Так, Canva. Агай, сиздин WhatsApp'та кылдаты бар. Окшойт. Так. Таптым. Поделиться. Презентация. Сүйлөй бериңиз. Айтып бериңиз. Биздин бул сайтты кыргыздын нукура тамак аштары, азыктары деп тандап алганыбыздын себеби кыргыз эли натурабыз өзүбүздүн жаратылышка жакын эл болот деп айсыктанам. Ички дүйнөбүз өзүбүздүн баарыбыздын эле көк жиберилүү жайлоого, шаркыраган сууга, анан бийик тоолорго тартып турат да. Анан ошол жайлоодогу азыктанган малдын тамак аштарын тартуулайлы деп чечкенбиз. Биз жөнүндө. Биз жөнүндө дарылык касиети күчтүү, ошо тоодогу чөптөрдөн азыктанган малыбыздын тамак аштарын жоопкерчилик менен даярдайбыз. Ар бир кардарларыбыздын пикирин так аткарууга милдеттүү экенибизди билебиз, ар бирибиз. Ошол себептен биз команда болуп бирдиктүү болдук. Бизден ошо сүт азыктарынан даярдалган кымыз, сары майыбыз, курут, анан кой, малдардын уу эти, баардык эттин түрлөрү, куруттун, сары майдын кандай пайдалуу, өзүбүз деле билебиз да кандай пайдалуу жактары бар. Эң пайдалуу май бул биздин сары май болуп саналат эмеспи? Кымызыбыздын эле кандай пайдалары аябай күчтүү. Малдын эттери, бул даярдалып аткан тамак аштарыбызды
кол менен жасалып, өзүбүз кол менен жасоо аркылуу өндүрөбүз. Бул сүт азыктарына камтылган витаминдүү тамак аштарыбызга биз экологиялык таза да тандадык да. Бул тамак аштардын даамын сызуу бул кичине кезибиздеги апабыздын колубуздан даам сызгандай даам берет деп айта алам. Бул курутту даярдоо процесси биз буйртманы алган күндөн баштап эсептесек 5 күндө даяр болот экен деп эсептедик. Буйртманы кабыл алгандан баштап даярдайбыз дедик. Биринчи ошол жаңы саалган уйдун сүтүн бышырып, аны айран кылып уютуп, анан сүзмө даярдап, андан формага келтирип, анан кургатууга жеткирүүгө чейин 5 күндү талап кылат экен. Кардарларыбыздын талабын туура таза аткарып жеткирүүгө аракет кылабыз. Сүт азыктарынан ден соолукту чыңдоо үчүн сүт азыктарынан рационубузга, тамак ашыбызга дайыма пайдаланышыбыз керек экен. Айрыкча балдарыбызга кичинесинен быштакты баардыгын. Анан буйртма берүү процессин дагы биз байланышуу, анан WhatsApp аркылуу, анан сайт аркылуу, Instagram аркылуу деп белгиледик. Азыкты кардарыбыз азыкты тандап, кайсы азык керектигин белгилеп буйртма берсе, кайсы күнгө деп күнүн дагы өзүлөрү белгилеп, ушул күнгө даярдап бериле деп берсе, анан адрес, телефону менен берсе, анан буйртмабызды кабыл алып, анан ошол күндөн баштап анан даярдап баштайбыз буйртмаларды, алган буйртмаларыбызды. Анан көңүл бургандарыңызга чоң рахмат. Бул сайтта биздин сайтыбызда бар, кайтарым пикир формасында дагы белгилегенбиз. Аны ар бир кардарларыбыздын пикирлери биз үчүн өтө маанилүү. Чоң рахмат. Бияқта сайты көрсөтөм, сайты да бар экен, бияқта формаласы да бар экен. Уже бул деген накта бизнес экен. Бияқта алыста жүрүп курут десе курут жеңип кетти. Заказ аласызбы деп. Заказ азыркы биздики сезонный болуп калат го, заказ этке алабыз. Эттин сезону азыр. Сусамырдын кызынан деп кой. Абдан сонун экен, чын эле дизайны прям шик болуптур. Уже бир Бишкекке барып бир стартаптарга катышып, мына биз монтип жазайбыз деп бир проект алып уже жазап баштасаңар болот экен. Кээде кардардар таап баштасаңар болот экен. Чындап эле кызыктуу экен, көрөрмандар. Чоң рахмат. Бир айлык курстун ошо бир аз кичине болсо да жетишкендерибизди көрсөтөлү деген сайтыбыз болду. Билимибизди Миллиондогон инвестиция жок, бир жылдык окуусу жок, офис ачып, анан баарын чогултуп, анан бизнес кылабыз деп эле. Бир айда чогулуп туруп, сонун бизнес проект жасап туруп, иштетип туруп, уже чыгарып, балким эми айда уже Инстаграмдан кирип заказ берип каласыздар. Буюрса, рахмат, буюрса. Үйгө робот алып келем. Чоң рахмат. Бул акыркы презентация болчу, официалдуу биздин тизмеде. Анан Бишкекте уже кеч кирип аты. Көбү айтып аткандай чатта жазышат, эртең биринчи күн окуу, иш, IT деген негизи ушундай оор иштер бар, аны коюп туруп, отуруп, уже кечке чейин отуруп да жазаш керек. Ошондуктан мындай кылалы, биринчи, кимде ким кечигип уже иш барып укташы керек болсо, суроолор болсо, бул тема эмес, баардык презентацияларга колуңарды көтөрүп суроолорду бергиле. Гүлнур айым суроо берем деп аткан. Анан неме Турат мырзага сөз берели, спонсор катары. Ошто уже тамдады, Турат мырза ойлонуп турсун. Анан бизде дагы вне очереди или конкурстан тышкары Назира Хамитова дагы даярдап коюптур. Кечээ дайырымыз болчу, бүгүн даярдап коюптур. Балким презентациясын көрсөтүп берет. Биринчи анда суроолорго өтөлү.
Гүлнур айым, кандай суроо бар эле? Менин оюмча теги Нур медиа дейин атпаймынбы? Нур йогага суроо бергиси келип аткан Гүлнур. Саламатсыздарбы? Кутман кеч баарыңыздарга. Баарын уктук, презентациялардын баары жакшы болду, кызыктуу болду. Уюштуруучуларга сизге чоң рахмат. Биз эми азыр Бишкектебиз. Бизге жакшы маалыматтарды берип жатышты. Ушулардын арасынан мен жылдыз айым барбы, чыгып кеткен жокпу? Нуру йога боюнча сурайын дедим эле. Эми биз айымдар болгондон кийин барсызбы жылдыз айым? ооба, айта бериңиз. Биз айымдар болгондон кийин биз эң биринчи өзүбүздүн келбетибизге карайбыз да. Анан сиз айттыңыз го, программада табигый жөнөкөй эме крем депчи, ошонун эмне составында, то есть курамында эмне бар, ошо кандай жөнөкөй эме бет май деп айттыңыз. Ошону билсек болобу? Ооба, билсеңиздер болот. Аны мен курстан кененирээк айтып берем. Ал табигый майларда мисалы жаңгакты майынан атайын бетке укалоо үчүн жаңгакты майын колдонушат, түрдүү өсүмдүктөрдүн майларын колдонушат. Анан мен курста кененирээк айтып берем, кайсы майды колдонуп, кандай кылып бетибизди укалайбыз. Эчтекеси кошулбаган майларды сиз Франциядан заказ кылсаңыз болот, же болбосо балким Кыргызстандан деле ошондой майларды, атайын сатылган майларды аптекалардан сатып алсаңыз болот. Эч нерсеси кошулбаган 100% натуралдуу майларды. Рахмат, чоң рахмат жообуңузга. Мага абдан жакты сиздин презентацияңыз. Эми айымдарга эң биринчиден келбетибиз керек да бизге. Анан эми буюрса курсуңузга катышабыз. Дагы сизден көп жакшы маалыматтарды алабыз. Чоң рахмат. Рахмат. Сизге да рахмат, чоң рахмат, сизге сурооңузга да чоң рахмат. Чоң рахмат Гүлнур айым. Жакшы салыңыздар. Жакшытаңыз. Мен келинчегимге да айтат окшойм деп койсом. Так, дагы суроо. Кимде кандай суроо бар? Любой презентацияга. Чөрөгө кантип кошуп, кантип иштеп, кантип долбоор сунуштайм деп атышат. Оңой эле. Чөрөгө кириңиздер. Чөрөгө кирсеңер, ылдый жакта эле тиркемеден кирсеңер деле курстар деген жерине бассаңар, ылдый жакта кантип иштейт деген бар. Ошол жака кирип, чөрө жөнүндө окуп, чөрө деген эмне, кандай идеясы эмнеде, принциптери эмнеде, ошол ар бир киргенден кийин ичинде сабактар бар. Бул курс ачык, любой киши келип катталса болот. Анан ар бир долбоорго кирип, жардамдашып баштасалар болот. Чөрөмө, Эркиныч, IT Демирге подкасттар чыгып турат, сайттан кирсеңер үстүндө мындай сторис сыяктуу нерселер болуп турат. Бияка кирип эле жаратты басып, өзүңөрдүн оюңарды айтып, бөлүшүп, сылык болуп сунуштагыла. Эгерде силер жаратман болсоңор, жаратмандар бири-бирин жакшы тааныйт, бат-баттан таанып эле иштешип кетебиз. Суроолор жок болсо, Турат мырзага сөз берели. Турат мырза. Бирөө жактасызбы биринчи? Салам, Азамат. IT Демилге, Чөйрө. Бардыңыздарга кутман кеч. Уйку келди уже. Негизи бүгүнкү ошол демо күнгө ошол биздин компаниянын атынан, App IT компаниясынын атынан чакан белектер менен келдим эле. Эч бири жаккан жок деп коеюн. Негизи акыркы болгон могул накта азыктардын мен буга чейин бардыгынын слайдтарын көрүп чыккам. Эмнелерди айтат кабарым бар болчу. Негизи мен ойлоп аттым эле ушул накта азык аябай жакшы болуш керек деп. Анан кичине кыздар мындай кыйналып калышты. Айтып бергенден, ошо даярдык жагынан көп жакшы эмес экен. Ошон үчүн мен аларды бул азыр мен баалап аткан бул менин жеке оюм. Неме сайтта дагы бааланып, ошол жактан дагы
сиздердин мындай орундарыңыздар өлчөнөт, бирок мен баягы жеке спонсор катары ошон менен накты азыктарды биринчи орундан жылдырганга туура келди. Күч ичиңде деген презентация аябай жакшы даярдалыптыр. Алар дагы чыгып өздөрү да балким бир нерсе сүйлөп берсе дагы жакшы болмок деп ойлойм. Бирок мен ошону биринчи орунга коюп, экинчи орунга Нур йоганы туура көрүп атам. Негизи мен өзүм йога кылбайм, спорт кылам. Бирок мен ойлойм ушул айымдарга абдан пайдалуу жакшы нерсе болсо керек деп. Себеби ушул жерден көргөнүбүз, түшүнгөнүбүз даярдалгандыгы, айтып берүүсү ошол абдан жакшы болду. Ошону мен Нур йоганы экинчи орунга коюп атам. Анан үчүнчү орунда айла жок накты азык болуп калды. Анан белектеримди айтып коеюн. Негизи бир аз акчалай дагы белек кылайын. Мен Азаматка жазып коем акчалай сыйлыктарын кантип алса болот. Андан тышкары болсо ошол биринчи орунду алгандар, ошол күч ичиңде дегендер биздин эгерде IT курстарыбызда окугусу келсе 100% акысыз окутуп берели. Экинчи орунду алган Нур йоганыкын 50%. Анан накты азыкта да жалгыз адам эмес экен. Ошол накты азыктын командасындагыларды да 25% менен биздин курстарда окууга сертификат берели. Бирок баягы эми курсуна жолдомо берди, анан ошо менен келип калды дебеңиздер. Акчалай сыйлыктарды да берели. Аларды алсаңыздар дагы болот. Ең сонун Турат, чоң рахмат. Айта кетчү нерсе, Тураттын курсу биздикинен кыйла кымбат, бирок ошондой кымбаттын артынан ошончо көп акча алып келе турган курстар. Анткени бизде мисалы жөн эле там күч ичиңде барып жасап көр дейбиз. Жакта болсо Flutter KG'ден Flutter тили менен тиркеме жазышат. Flutter'ден тиркеме жасагандар аябай көп айлык алышат. Анткени баары тиркеме жасагысы келет. Ошол Тураттын курстары ошо Кыргызстанда эң алгачкы, эң белгилүү курстардын бири. Жакта көп кызыктуу адамдар окуйт. Ал жак уже чындап эле программист жолу да. Жактан кичине zero coding менен мынтип иштеп кетсе болот. Жактан отуруп код жазышың керек. Ал узун 6 ай болот болуш керек. Ошо Турат шашпай дагы айтып берет. Курска жазылам десер, жоксо Тураттын немесине барсаңар, спонсор катары белгилеп койдук. Ошол Инстаграмына барсаңар, ал жакта Flutter жөнүндө аябай көптөгөн кызыктуу темалар бар. Чоң рахмат, мага да сюрприз болду. Акчалай да сыйлык болот экен. Мен айткам, жөн эле спонсор болуп эле каалаган сыйлыгыңар бериле деп. Так что ырыскүл айым. Жол ачылат деген ушул жакта бир ишти менен жүрдү эле. Азыр барып Flutter окуп иштеп кетет экен. Нур йогадагы веб разработка жак кетип барат эле, тиркеме тоже вебке жакын. Так что бирөөген баарыбыз чөйрөдө жүрөбүз. Нур Жылдыз менен көптөгөн дагы чоң иштешебиз. Турат дагы чөйрөнүн ичинде чоң кишилердин бири. Жакында дагы айтып аткан кеңештер бар, диаспора бар, бизнес чөйрө бар, подкасттар чыгат. Чөйрөндө чогуу жасайбыз. Кстати, Flutter'ды үйрөнүп алсаңар, биз өткөндө подкаст уксаңар, биз уже команда чогултатабыз и ошол жактан уже чөйрөнү нолдон баштап жасап чыгабыз өзүбүздүн кодубуз менен. Так что даярданып эле. И накты азык эми көп капаланбагыла. Үчүнчү место, төртөө көрсөңөр. И бизнесиңерди улантсаңар, балким силер өзүңөр уже бизнесмен болуп кетесиңер. Кол чабуулар. Молодцы, жакшы өттү. Чоң рахмат. Уктачу адамдар барып уктагыла. Уктабай мен до конца отурам дегендер болсо, биз Назира Хамитованын презентациясын угалы, көрөлү. Назира айым, сөз сизде. Бүткөндөн кийин андагы тост айтабыз. Ой, тост эмес, бата беребиз. Кандай болот? Шалт Назира бул жактасарбы? Назира.
Азамат, анда мен уруксат сурап атам, чыга берейин. Баарыңыздарга ийгилик. Орундарды алгандар боюнча сертификаттары, белектери боюнча дагы кабарлашып коюңуздар. Сөзсүз. Ошол баарыңыздарга ийгилик. Кудай буюрса ошол кандай долбоорлорду жасаган болсоңуздар. Азыр эми бул жерде мен жеке адам катары баап койдум. Балким мындай профессионалдык деңгээлде балким андан жакшы дагы презентациялар же болбосо башкаларга дагы башка долбоорлор жаккан болушу мүмкүн. Албетте мындай бир адамдын эле ою менен өзүңүздөрдү мындай неме кылып койбоңуздар. Биздики болбой калыптыр, начар экенбиз деп. Албетте күч баардыгыңыздардын өзүңүздөрдүн ичиңиздерде. Бирөөдөн бир нерсе күтүп отуруштун кереги жок. Мындай сиздердин эмгегиңиздерди ансыз деле мындай эч ким баалай албайт. Буга мындай уруксаат бербеңиздер. Азыр бул жерде орун албай калгандар биздики алардан да жакшы болчу деп эсептегиле. Бул жерде просто мен жөн эле бир инсан катары мага жакканын гана белгиледим. Ошол баардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Кудай буюрса ошол өзүңүздөрдү өнүктүрө бериңиздер ар күнү, анан өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуңуздар. Чоң рахмат сизге, Турат агай. Так, ну, Назира неме жаздырып, видео жаздырып койдур, так что видеосын көрөбүз. Саламатсыздарбы бүгүнкү презентациянын катышуучулары жана ошондой эле коноктор. Биз бир айдан бери Азамат агайдын кыргызча чыгарылган IT долбоорун окуп жатабыз жана ошо IT долбоорубузда бүгүн тапшырмабыз презентация болчу. Ушу менин презентациям боюнча кененирээк айтып берейин. Анда эмесе көп болуңуздар. Бул мен Oriflame иштеп иштеймин. Oriflame Швецияда өнүктүрүлөт. Ошонун ичинен эң жакшы баардык айымдардын көйгөйүн жеңе ала турган, жардам бере ала турган ошо Novage креми, Novage Plus крем. Агай үнүн жаап алдыңыз окшойт. Жардам берет. Жана бизде саламатсыздарбы бүгүнкү презентациянын катышуучулары жана ошондой саламатсыздарбы биз бир айдан бери Азамат агайдын Отуруласыздар. Жооп кетти биякта. Так. Экран, звук. Саламатсыздарбы бүгүнкү презентациянын саламатсыздарбы бүгүнкү презентациянын катышуучулары жана ошондой коноктор. Биз бир айдан бери Азамат агай Мен өзүмдү 5 жолу болуп атам. Катышуучулар Так. Жана ошондой эле коноктор. Биз бир айдан бери Азамат агайдын кыргызча чыгарылган IT долбоорун окуп жатабыз жана ошо IT долбоорубузга бүгүн тапшырмабыз презентация болчу. Ошо менин презентациям боюнча кененирээк айтып берейин. Саламатсыздарбы Так, отурулаңыз. презентациянын катышуучулары жана ошондой эле коноктор. Биз IT долбоорубузга бүгүн тапшырмабыз презентация болчу. Ошо менин презентациям боюнча кененирээк айтып берейин. Анда эмесе көп болуңуздар. Бул мен Oriflame иштеймин. Oriflame Швецияда өнүктүрүлөт. Ошонун ичинен эң жакшы Тилекке каршы мен бул презентацияны кое албай жатам. Агай, бул запись болгон беле? Жок, мага жаңы жиберди да. Анан негедир менин экранымда бассам 2 жолу звук чыгып атат. Анан эмнегедир бул жакшы иштебей атат. Хотя бир супер немеси бар окшойт. Ладно. Балким видеосун жаздырып, өзүнчө чыгарып коебуз.
немеге Инстаграмга көрүп алсаңар болот. Телеграмга да чыгарабыз видеону, тиги башка видеолорду чогуу чыгарып туруп, тексттер жазып туруп. Вот, все. Андыктан биздин IT демилге демо күн бүттү. Айта кетчү нерсе, 2-айга набор башталды азыртан баштап. Ким кааласа, ким кошулам десе, кошулула. Жаңы темалар, или теманы улантабыз, дизайн, программалоо, маркетинг, башкаруу жумуш. Эң негизгиси жумуш иштейбиз. Опять же, 3 жума как мен көрсөтө кетейин. Курста окуп аткандар сразу маалымат бере кетем. Так, рава. Программа мондай болду. Тоже 3 жума спринт 3 жума иштейбиз. Биринчи күнү видео көрөбүз, экинчи күнү видео плюс практика, үчүнчү күнү кайра видео материалдарды окуйбуз, төртүнчү күнү практика, бешинчи күнү китеп окуйбуз, суббота күнү кино көрөбүз. Мында 2 жолу кино, анан 1 жолу музыка окуйбуз. Так что силер жагымдуу музыкаңарды өзүнчө плейлист кылып сактай бергиле. Музыка угуп тандайбыз, кайсы музыка жакшы экенин. Инстаграм ачабыз, фронтенд жөнүндө айтып берем. И потом акыркы жума жумуш издөө жөнүндө кантип издеш керек, кантип презентация жасаш керек, кантип резюме жасаш керек, кантип резюмелер жибериш керек, кантип собеседование өтүш керек. Ошолорду айтып берем. И потом 23-нөн 28 октябрга чейин ошолордун баарын чогуу жасайбыз кайрадан. Силердин вакансияларды чыгарасыңар, компанияларга жооп бересиңер. Анан фидбектерди күтөбүз. Анан демо күн болот 29-да. 29 октябрда. Анан ал жакта долбоорлорду презентация эмес, менин оюмча ал жакта өзүбүздү ярмарка вакансия сыяктуу кылып, биз компанияларды чакырып келебиз. Компаниялар айтып берет, кандай аларда вакансиялар бар. Силер болсо ошол вакансияларга ошо катышкандар кайра ар бирөөңөр 10 мүнөттөн эмес, кыскараак 5 мүнөт алып пич жазап, өзүңөр жөнүндө өзүңөрдү мактап айтып берсеңер, кандай жумушка иштегиңер келип атат, кандай каяка иштегиңер келип атат. Балким full time болуп иштегиңер келип атабы, же фрилансер катары заказ алыңар келип атабы, ошол жөнүндө эмнеге өтөбүз. Баасы 8.000 сом. Унутуп кеттим, мурда 9.000 сом болчу. Жазылгыла. И эртеңден баштап уже жазылгандар менен таанышып, эртең катташтырып, группага киргизип, өзүнчө группага кошобуз. Кстати, курска окуп аткандар дагы биринчи, экинчи, үчүнчү месте албай калсаңар, албай калгандар бүгүн 9-дан кийин билинет, 8-ден кийин билинет, 1 сааттан кийин. Тоже кийинки октябрдыкын төлөсөңөр, жаңы группага кошуласыңар, и жаңы группадан кайра жаңы спринт кетебиз. Суроолор? Assalamu alaikum, Мунис. Жакшы. Кантип жаңы долбоор түзсө болот? Кантип эмне болсо? Жаңы долбоор таппай койдум да. Чөйрөгө кирип, жарат деген кнопканы басып, ошол жактан мен долбоор жасайм, менин долбоорум момундай деп туруп сунушташ керек. Мындай түз жазса болбойт экен да. Түз ошону жазып алат, айтасыз, мен долбоор жасайм, мына мен жасадым деп туруп. Пост деп турат да ал жердечи. Пост. Мына моякта жарат деген турат. Мына жакта мындай жака кирип туруп эле, салам достор, менин атым Медер, мен мондай долбоор сунуштап атам, давайте ошону чогуу жасайбыз десең, анан биз карайбыз, жакшы долбоор бекен, жаман, или башка бирөө айтат, давай чогуу жасайбыз. И все. Рахмат чоң. Анан жакса биз долбоорлорго кошуп, анан инпут айтып беребиз. Ушундай долбоор бар экен. Все анда. Баарыңарга чоң рахмат. Катышкандар малатсы, катышпай калгандар эмкиде аракет кылгыла. Баары жакшы болот. Буюрса көрүшөбүз. Чоң рахмат агай сизге, баарыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат баарыңыздарга. Жакшы жасаңыздар. Рахмат сиздерге да презентация даярдагандарга. Жеңиштин ээлерине куттуктайм. Сыймыктанабыз силер менен, азаматсыңар. Чоң рахмат. Мен деле ошондой орундарга койдум эле өзүм оюмда. Ийгилик барыңыздарга, жакшы жасаңыздар. Чоң рахмат баарыңыздарга. Таң калыңыздар.
Баарыңыздарга чоң рахмат маалыматтарыңызга. Жылдызайым Нур Йога, азаматсыз. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Көрүшөбүз курстан. Чоң рахмат.